Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта физикалык география боюнча өлкөдөгү жалгыз окумуштуу Курманали Матикеев тууралуу сөз кылабыз. Илим бул закымга катылган ийне. Алам өзү закым. Илим закымга катылган ийне. Чыныгы илимпоз ошол закымга катылган ийнени издеген кумурска. Мына мен аныктамам ушундай. Ал эми жанагы тийип качып неметкендер бул илимпоз эмес. Матикеевтердин үй бүлөсү билим, илим тармагындагы өзүнчө бир чоң карабил сыяктуу. Эки кызы, бир уулу илимдин доктору, бир уулу, 3 кызы жана келини илимдин кандидаттары. Сөз башынан болсун. Бул улуу сапар те алыскы Алайкуудан башталган. Алгач геолог болсом деп ойлойт элем. Мага тоо таштар кызыктырат эле. Анан кийин мен тагдыр экен географияга тапшырып калдым. Анда геология деген буякта жок эле. Географияга тапшырып, анан өттүм. Өткөндөн кийин Баткенде 1 жыл иштедим, 2 жыл. Бир 3 ай жөн мугалим иштедим, 3 айдан кийин эле завуч болдум. Чоң мектепте, Ленин орто мектебинде. Анан кийин бир күн Бишкекке барсам, Бишкектен бирөө жолугуп калды. Биз менен бирге окуган балдар эле, алар биолог эле айтып калды, аспирантурага тапшырбайсың. Аны мен аспирантурага тапшырдым. Аспирантурага тапшыруу үчүн илимий жетекчи керек эмеспи? Ошол учурда өлкөдө окумуштуулар аз. Матикеев жетекчи издеп атайын Москвага барат. Ниеттин түздүгүбү Айтор китеп дүкөндөн кезиккен айым аркылуу Бакудан илимий жетекчи тапкан. Анан Бакуга барганда менин жетекчим Будайгалиевич Будоев деген мыкты жаш, абдан мыкты доктор экен. Ошол киши кабыл алды. Мен биринде алгачкы сүйлөшкөн. Эгерде колуңан неме тартынбай иштей турган болсоң, анда мен сага жетекчи болоюн, болбосо жетекчи болбойм деди. Анан мен айттым, жок, Будайгалиевич, мен иштейм, мен убакытты көрсөтөт деди. Анан ошол киши мага багыт берди, катуу кармады. Бир макаланы айтат эле, мынаны бир 2 күн, 3 күндө жазып, мынандай макала жазып келесиң, же бир жумада. А мен аны түнү күнү отуруп, 1 күн, 2 күндө жазып апарат элем. Анан апарганда алгач, баягы жазып, биринчи жазып барып атканды көрүп, анан фындык деп жазып койду эле. Чекесине. А мен фындык эмне десем, фындык эмне экен деп жүрсөм, бул бышалек жаңгак деген нерсе. Жаңгактын аякта бир түрү бар экен, ошону фындык деп коет экен. Фындык деп жазып коет эле. Анан кийин бара мен өзүнөн сурап кандай болду. Анан жакшы даярдады. 3 жыл даярдады. Илимдеги алгачкы кадамы Сох дарыясынын алабындагы ландшафттарды изилдөө менен башталган. Аспирантурада окуп жүргөн 3 жыл ичинде бул өрөөндү түрө кыдырып, картасын чийип, климатын, өсүмдүктөрүн, чөбүн, сууларынын баары менен таанышкан. Ошо мезгилде азыркы Төрткүл суу сактагычы жаңыдан курулуп аткан эле. Анан мен сунуш кылдым, неме деп, ошол Төрткүл суу сактагычына эмес, азыркы суу немени, мына 1-май деген жери бар, газ деген. Ошо газда Теке Секирик деген жер бар. Куш капчыгай өрөөн. Ошо Теке Секириктен канал куруп Баткенге чыгарса, ошондо канча миң гектар жер суунун астында калат. Обкомдо мөрөлөр барган. Алар жок, биз Төрткүл суу сактагычын куруп макулдап койдук эле, куруп атабыз, эми аны токтото албайбыз деди. Анан ал проект иш жүзүнө ашпай калган. Анан проекти иш жүзүнө ашпай калгандагы азыр эми ошо маселени көтөрүп атышпайбы? Кайра эми азыр айтып атат, Теке Секириктен Баткенге суу алып чыгылды. Бул биринчи болду. Анан экинчи сунуш эмне болду? Экинчи сунуш мына бер жакта Бөжөй деген жер бар. Соктун оң тарабы.
ошол мөжөй анан дагы жерлери бар. Ошондон канал казып, мына немеден жана берки бүргөн дадырын мына суу чыгаруу боюнча ал проект алды. 61 000 гектар жер суу алыш керек да. Мен ошону сунуш кылдым. Ушундай кылсак болот дедик эле. Муну колдойбуз, бирок ишке ашырабыз дедилер. Ишке ашпай жүрүп, эми ишке ашат окшойт менимче. Бир аз каналдарын тазалады. Ошол жерде 61 000 гектар жер сууга чыгат. Илимий сунуш жай айтылган бекерчинин пикири эмес. Ошол кезде олуттуу карап ойлонгон жетекчи болсо, бүгүн Баткен балким башкача жашыл аймакка айланмак. Ортодо 30 жылды жоготконубуз эле калды. Деген менен Матикеев башкаларга салыштырмалуу өз маалында бааланган. Чындап келсе, маалынан да мурдараак аздектелген окумуштуулардын катарында. Аспирантурасын бүтөр замат Оштогу геологиялык институту ишке алып, 1 жыл ашпай бийликтен квартира берилет. Ош педагогикалык институту ишке чакырып, география факультети ачылат. Эң башкысы, Союз учурунда жер кыдырып изилдөөгө каржылык колдоо бар болчу. Демек, докторлук ишин дароо уланткан. Орта Азия жана Борбордук Азиядагы токой ландшафттарынын таркалуу закон ченемдүүлүктөрү деген темада диссертация өзүм тандадым. Жетекчиме ошо Будагaliевичке кат жибердим. Теманы мен иштеп көрсөм, сиз кандай дейсиз деп. Анан ал жазыптыр, тема актуалдуу. Ушуну туура тандапсаң, ушунун үстүндө иштейгин деп. Анан мен иштедим. Ал жерде мындай болду. Мына токой. Мисалы Карагай токойун алып карайлы. Карагай токою айталы мына Ысык көлдө, түптө, анан жүрүп Нарындын мына жеринде, анан келип туруп эле мына Ошто мисалы биздин Алайда Гүлчө суусунун алабында жошолууда. Анан мына тарапта мисалы бизде камыр суу. Эмне үчүн? Мынаулар каякта? Мына жерде болсо, бул жерде болсо, бул жерде болсо, мына ортосундагы каяка кеткен. Ушуну изилдеп көпүрө теориясы дегенди түздүм. Көпүрө теориясы. Ал мындай. Мына бир мезгилде булар пайда болгондо туташ болгон, мынандай энелер туташып турган. Кийин жер тектоника процесси жүргөндө жер талкалаганда өрөөндөр сынганда мына жердеги бөлүк өрөөндүн ичине чөгүп. Матикеев география илимине дал ушул терминди киргизгендиги үчүн 1996 жылы илимдин доктору деген улуу наамга ээ болгон. Көпүрө теориясын учурда Казакстандын географ окумуштуулары улантып, изилдеп келет. Азыр мен көбүнчө мага кайрылгандар, мен көп жардам берип аткандар казактар. Себеби казактарда илим бизге караганда бир топ күчтөнүк. Анан алар аябай кызыгат илимге. Анан алардын баягы мамлекети дагы бир аз жардам берет экен. Союз таркагандан кийин бизде эч нерсе жок болуп калбады. Бизде айрыкча акыркы мезгилде компьютер деген бир бала чыкты. Ушундан көтөрүп алып эле. Которуп алып эле жазып атышат. Бул илим эмес, бул плагиат. Илим эмес. Мен аларды ошо илим позат деп эсептейм. Каарманыбыздын элегинен өтүш кыйын, бирок жөндөмү бар жаштарды сөзсүз колдойт. Учурда 3 илимдин доктору, 7 кандидаты бар, бир нече аспиранттары бар. 2 доктор, 1 кандидат Казакстандан. Шакирттери деле баласындай катташып, ар күнү ой бөлүшүп турат эмеспи? Кытайлык кандидатынан кабар чыкпай калгандыгына азыр да ичи ачышат. Бир мыкты немен бар эле, аспирантым бар эле, бул Кытайда эле. Кытайда эле ушул балам Заир Жумаш деген. Ишин бүтүп эле калды эле, Кытай менен мамиле бузулуп калып, мына азыр күнгө чейин дайыны жок. Заир Кытайлык кыргыз эле, Заир Жумаш деген. Заир Жумаш деген. Ошол балам чыгыш керек эле да. Аябай жакшы. Мына мисалы мына мындай бир
материалдар бар. Мысалы мына жерде Анын кайсы теманы издедиңиздер? Ал дагы ошо Манас тоорунун географиясы деп. Манас тоорундагы кыргыздардын таркалуу географиясы. Матикеев шакирттери менен бирге геофизикалык кубулуштар, космос, планеталардын таасирлерин изилдеп, географиядан жер кыртыштары, көчкү, сел, чек ара темаларын талдоодо. Манас баштаган эпос уламыштарда айтылган жер шаарлардын аттарын, карталарын тактоо менен убар. Чүйгө келгенде мындай деп айтылат. Келдик мына чүй деди, жыйынга тиккен үй деди. Топашылар топурап, чакырат Манас жүр деди. Деп туруп, анан жыйын өткөрөт дагы, анан айтат. 6 айдан дейт, көчүп келген, Баймана багыш тууган. Ал жакта Токойлу жери чыган экен да, Баймана багыш тууганын немени Арстан бакты астектеп жайлап жердей берди, астектеп. Аябай этияттан дейт. Мына түштүккө кеткенде ошол мезгилде бөлүнгөн. Эми мына Жаллабатка берки белден ашканда Төбөй дегенден бар. Арсарбы? Немеден? Перевалдан түшкөндө? Перевалдан түшкөндө Төбөй, айылда Төбөй деп, өзү Төбөйлөр бар. Эми булар кимдер? Мына булар да ошол мезгилде келген, бирок Төбөйлөр. Баягы кыргыздардын теги катары, эң алгачкы Төбөй эли пайда болгондугу катары берилет. Ал кан кошой дастанында. Төбөйдөн кыргыз көбөйгөн. Төбөй төр жүзүнүн төбөйдө жүргөн эл деген төбөйлөр төрүн бербеген деген бар. Курманали Матикеев учурда 83 жашта, колуна таяк кармап, калчылдап асте баскан эле болбосо, көзүнүн курчтугу, эске тутуу жөндөмү да мыкты. Ошмуунун география факультетинде студенттерге дагы деле лекция өтөт. Манаста, Куранда айтылган жер суунун аттарын атап, алган эмес Омар Хаямдын ырс аттарынан айтып, сабагы жандуу. Менде азыр максат бир эле. Мүмкүн болсунча кыргыздардын байыркы эл экендигибизди тактаган китептерди жазышыбыз керек. Докторлор даярдашыбыз керек. Кыргыз мактанабыз, биз байыркы элбиз, Кытай менен жашташпыз, империяң каякта болгон? Кана? Көрдүңбү? Империяң. Аны өзүң билесиң, мындай болгон. Бир мезгилде Манасты 1000 жыл деп экеткенбиз. Анан 2 жыл, 3 жылдан кийин эле Ошту 3000 жыл дедик. Белгиледи, Анан кийин дагы 2 жылдан кийин эле Кыргыз мамлекети 2000, то есть 2200 жыл башта пайда болгон деди. Хоп, анан кайра бир 4-5 жыл мурун эле Кыргыз каганаты 1700 жыл мурда. Каганат болбой, кандык болбой туруп мамлекет болобу? Манаска 1000 жыл эмес, Манасты болбогондо 3000 жыл деп белгилейли деп айтканбыз да. Мен каршы болгом, 1000 жылга мен каршы болгом. Мен материал жаздым эле, аны баспай койгон. Баспай коюп, Кытайлар апарып басты. Сайыз учурунда Манасты 1000 жылдан белгиледик го. Ошондогу мен баягы илимий синемеде, илимий конференцияда мен каршы болгом. Манасты эч кандай мынтип болбойт, бул биздин рухубуздун туу чокусу. Кыргызды 5000 жыл деп белгилейли, Манасты болбогондо 3000 жыл болбосо, андан дагы жогору кылсак болот. Биздин десек, болбой койгон, макаланы баспай койдулар, азыр ана немеде турат, милине турат, Кызыл суу деген журналга барып Үрүмчүдө басышкан. Кадырман телекөрүүчүлөр, өлкөбүздү өргө сүрөп келген окумуштуулардын илимге кошкон салымы, ачылыштарын баяндаган интеллигент программасы жуманын ишемби күндөрү кечки саат 21:15-те Билим Илим телеканалында. Facebook, Instagram, TikTok баракчаларыбызды издеп таап, катталууну унутпаңыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.